Бир бөлмөдө чогулуп сабактан кийин үй тапшырмаларын даярдап жаткан мына бул балдардын айрымдары бир туугандар. Бир үй бүлөдөн 2ден 3төн Ваян Антоновка балдар үйүнө тапшырылгандар. Көпчүлүгүнүн ата-энеси балдардан баш тартышса, соттун чечими менен бул жака өткөрүлүп берилгендер да бар. Маңдайына жазылган тагдырына өздөрүн күнөөлүү сезгендей балдарга суроо берсең, баары эле баш көтөрүп, айтуудан жалтакташат. Кыска нуска гана жооп узатып жатышты. Ушул жылы келдим, бул жылы. Ушул жылы келдиңби? Канчынчы класста окуйсуң ошо? 9. Бул жер кандай сага? Жакшы. Келечекте ким болгуң келет? Келешекте программист. Кайсы сабактар жагат сага? Бардыгы бирдей. В каком ты классе учишься? В 6. В 6? Какой предмет тебе нравится больше всего? Кем ты хочешь стать в будущем? Физруком хочу стать в будущем. Занимаюсь тяжелой атлетикой, футболом, ездим на соревнования. Теннис тоже. Они отличники, 2 брата, Вот так. Учусь в 9 классе. Учусь отлично. Ваян Антоновка балдар үйүнө бүгүнкү күндө 109 бала тарбияланса, алардын толук кандуу билим алуусуна, кийингече тамак ашынан тарта тарбиясына чейин мекеме жамааты жоопкерчиликтүү. Албетте туш тараптан ар кандай үй бүлөдөн ар түрдүү тагдырга тушкан балдарды тарбиялоо оор деген тарбиячылар алардын келечегинен санар кашаарын айтышат. Анткени балдар үйлөрүн реформалоо жумушун алкаганда ата-энесиз өспүрүмдөр баш калкалаган жайлар жоюлушу ыктымал. Бирок тарбиячылар деле ар бир бала үй бүлөнүн мээриминен ажырабаса деген ниетте. У нас есть программа по семейному воспитанию. Балдарды тарбиялоо оор, анткени чөрөсүнөн, ата-энесинен запкы көргөндөр, психикасы бузулган балдар бар. Волонтерлор да алардын үстүнөн иштешет. Ал эми тарбиячылар үй бүлөдөгү тарбияны берүүгө аракеттенишет. Биз да оптимизация маселесин уккандан бери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ар бир бала үй бүлө мээриминен ажырабашы керек дегенибиз менен балдарда баары бир коркуу сезими бар. Чтобы все-таки планировали семью. 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар тарбияланып жаткан бул мекеме 1946-жылы түптөлсө, ошондон бери эле 100дүн тегерегинде баланын саны суюлбай келет. 17 мугалим алар үчүн билим берсе, андан тышкары тарбиячы, мээрбан айым, ашпозчу болуп атып чоң жамаат эмгектенет. Өзгөчө ата-энеси балдар баш калкалашат. Бизде мисалы баягы ата-энесинен тарбиялоо окуунан ажыратылгандар бул 66 бала, анын ичинен 13-ü тоголок жетим. 30 баласы болсо баягы тяжелый жизненный ситуация, баягы оор акыбалда калган балдар да. Бизде мектеп кадимки министерство образованиянын базистик планы боюнча окулган. Кадимки мектептерде кандай эме болсо, программалар кирсе, бизде мектепте ошондой программа менен окуйт. Бизде мындай мүмкүнчүлүгү чектелгенден жок. Жыл сайын мында балдар үчүн бюджеттен 14 миллион сом бөлүнсө, бул сыяктуу мекемелерди реформалайбыз деген өкмөттүн аракетинен да булардын кабары бар. Ата-энесиз жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн иштеп жаткан интернат үйлөрүн оптимизациялоо үчүн президенттик аппараттан алдында атайын жумушчу топ түзүлүп, алар 3 ай бою өлкөдөгү 40тан ашык балдар үйлөрүнө анализ жүргүзүшкөн. Алардын максаты балдарды үй бүлө мээриминен ажыратпоо механизмдерин иштеп чыгуу менен ата-энеси өспүрүмдөрдүн санын кыскартуу. Өнүккөн мамлекеттер толук кандуу бардыгы жетим балдар үйлөрүн жабышыптыр. Алар деген эгерде чыныгы жетим балдар болгон болсо, алар ушу туугандарына жайгаштырганга аракет кылышы, жок десе анда убактылуу мындай фостердик үй бүлө дейт, ошондой системага өткөзүшкөн да. Андан тышкары алар мындай басымды көп учурда алдын алуу иштерине өткөзөт экен. Себеби деген баланы үй бүлөдөн чыгып калгандан кийин баары бир каражат көп эле бөлүнөт да. Алдын алуу ишти өткөзсө, бул абдан арзан да болот. Андан тышкары ушул бала өзүнүн биологиялык үй бүлөсүндө чоңойгонго шанстары көбүрөөк болот да. Чет өлкөлөрдүн тажрыйбасына баам салышкан адистер бул жерде бюджеттин чыгымын азайтуудан да маанилүүсү. Балдарын таштап кетип жаткан, алардан баш тарткан ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен алдын алуу аракетин көрүү керек дешет. Шекер Сатыбалдиев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.